Саламатсыздарбы? Сайттарда жана социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан маалыматтар менен тааныштырып, эфирде Сайтка Сереп программасы, аны мен Дастан Осмонов алып барам. Карагулжада күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген аялдын иши сотто каралууда. Карагулжа районунда күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип кармалган аялдын иши райондук сотто каралууда. Бул тууралуу Ош облустук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, КСБ аттуу аялга кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 7 пункту менен кылмыш иши козголуп, Карагулжа райондук сотунда териштирүү стадиясында турат. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя 2025 жылдын 26 октябрында болгонун ырастап, иш сотко өткөнүн билдирди. Карагулжа районунун акими Замир Сыдыков билдиргендей, күйөөсү мас абалында келип аялын сабап койгондугунан улам бычактап койгону айтылууда. Бизге жеткен маалымат боюнча күйөөсү аялын сабап койгондуктан улам аялы ызырынып сайып коюптур деген маалымат бар. Канча жолу сайган аффект абалында беле же башка нерсе болгонбу, аны тергөө экспертиза аныктайт, деди ал. Тууганына аэродромду белек кылган айыл өкмөт башчысы. Сузакта 12,8 гектар жер мамлекетке өттү. Сузак районунда 12,8 гектар аянтты ээлеген аба майданы мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, 1978 жылы Сузак районундагы Плодородие бирикмесине тиешелүү стратегиялык аэродром реформалар учурунда коррупциялык схемалар менен жеке менчикке өтүп кеткен. Тактап айтканда, 2003 жылы Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы МЖ Мыйзамбузу менен аталган тилкенин өзүнүн жакын тууганы МСга өткөрүп берүү боюнча мыйзамсыз токтом чыгарган. Бир катар тергөө жана ыкчам иш-чаралардын натыйжасында 12,8 гектар болгону көрсөтүлгөн жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды. Жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурбасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. БШК Мансуралиевди номер 13-округтан талапкер кылып каттоодон баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына номер 13-көп мандаттуу шайлоо округу боюнча өзүн өзү көрсөткөн Залкарбек Мансуралиевди талапкер кылып каттоодон баш тартты. Боршайком чек ара кызматына шилтеме берип, ал 2021 жылы 354 күн, 2022 жылы 364 күн, 2023 жылы 123 күн чет жактарда жүргөнүн билдирди. Шайлоо мыйзамына ылайык, талапкер болуп катталуу үчүн жаран соңку 5 жылда Кыргызстанда туруктуу жашашы керек. Агартуу министрлиги райондорго барып мугалим болууну каалагандарды атайын программага катышууга чакырат. Teach for Kyrgyzstan заманбап мугалим программасына педагогикалык тажрыйбасы жок. Бирок билим берүү тармагында иштөөгө кызыккан ар кандай кесиптин өкүлдөрү катыша алат. Алар 2 жыл бою айыл жана чакан шаарлардагы мектептерде иштешет. Ошондой эле акысыз магистрдик программада билим алышат. Ийгиликтүү аяктагандар мамлекеттик үлгүдөгү диплом жана эл аралык магистр дипломун ала алышат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле катышуучуларга расмий жумушка орношуу, стипендия, тажрыйбалуу педагогдордон насаатчылык жана туруктуу методикалык колдоо көрсөтүлөт. Мындан тышкары, жеке билим берүү долбоорун ишке ашырууга жана эл аралык Teach for тармагына кошулууга мүмкүнчүлүк берилет. Өтүлмөлөрдү www.teachforkyrgyzstan.org дарегине 25 майга чейин жөнөтүүгө болот. Казак-кыргыз чек арасында жүк ташуучулар үчүн электрондук кезек ишке кирет. Кыргызстан менен Казакстан чек арасында 2 өткөрмө бекетте электрондук кезек ишке кирет. Бул туурасында Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитети кабарлаган. Заманбап бул система 3 күндөн кийин тагыраагы 30 январдан тартып, кеген 16 февралдан тартып Кордай көзөмөл өткөрмө жайларында иштей баштаарын айтышты. Жүк ташуучулар кезекти карго руксат мобилдик тиркемеси аркылуу брондоого тийиш. Ал үчүн өткөрмө пункту келе турган күнү жана убактысын
айдоочу транспорт каражаты тууралуу маалымат көрсөтүшү зарыл. Учурда Казакстандын бул системасы Кытай, Өзбекстан, Түркменистан, Россия жана Кыргызстан менен чектешкен жайларында иштеп жатат. Аталган кызмат ишке киргизилгенден бери ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн 34 өткөрмө пунктунда электрондук кезек менен 840 миңден ашуун жүк ташуучу автоунаа өткөн. АКШ Ирандын жогорку кызмат адамдарына кол салышы мүмкүн. АКШ Ирандагы нааразычылык акциялар учурунда демонстранттардын өлүмүнө Вашингтон жоопту деп эсептеген ирандык жогорку кызмат адамдарына жана командирлерге каршы максаттуу соккуларды жасоону пландап жатат. Мындай маалыматты Middle East Eye сайты жеке булагына шилтеме кылып жазып чыкты. Сайттын булагы мындай иштер ушул аптада болушу мүмкүндүгүн айткан, бирок анын белгилешинче убактысы өзгөрүшү да мүмкүн. АКШ мурдагы чалгын кызматкери АКШнын президенттик администрациясындагы сүйлөшүүлөргө таянып Дональд Трамп Тегерандагы режимди өзгөртүү каалоосунан баш тартпаган деген тыянак чыгарууга болоорун айткан. Франция парламенти балдарга социалдык тармактарга кирүүгө тыюу салуу демилгесин колдоду. Франциянын улуттук ассамблеясы 15 жашка чейинки балдарга жана өспүрүмдөргө социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун колдоду. Документти 130 депутат жактап, 21 каршы добуш берди деп билдирет Le Figaro гезити. Бул чечим балдарды зыяндуу контенттен, экранга көз карандысыздыктан коргоо максатында кабыл алынып жатат. Мыйзам долбоорунда мектептерде жана колледждерде уюлдук телефондорду пайдаланууга тыюу салуу чарасы да камтылган. Эгер мыйзам акыркы жолу Сенатта кабыл алынса, Франция социалдык тармактарга кирүү үчүн жаш куракты чектөөнү киргизген Европадагы алгачкы өлкө болот. Балдарыбыздын акыл эси америкалык платформаларга да, кытайлык социалдык тармактарга да сатылбайт, деп билдирди өлкөнүн президенти Эммануэль Макрон X социалдык тармагы аркылуу. Ал мыйзамды тездетилген тартипте карап чыгып, аны келерки окуу жылына тартып, күчүнө киргизүүнү талап кылууда. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар социалдык тармактардан алынды, алардын маани мазмунуна регион телеканалы жоопту эмес. Аман туруңуздар. 87 депутат бүт бара алышты, эч ким баш тарткан жок. Эл катары эле алдык, баш тарткан жокпуз. Муктаждыгыңыз барбы эле кызматтык унаага? Өзүңүздүн унааңыз барбы эле? Өзүмдүн унаам бар. Азыркы автоунааны бардык эле депутаттар баш тарткан жокпуз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрадан кызматтык унаалар берилгени белгилүү болду. Аталган автоунаалар бүгүн парламент имаратынын унаа токтотуучу жайында турганын көрүүгө болот. Себеби депутаттарды кызматтык унаа жана башка артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2016 жылы кабыл алынган болчу. Кийинчерээк эл өкүлдөрү кызматтык унаа маселесин парламентте кайрадан көтөрүп, айым депутаттарга кайтаруу сунушу айтыла баштаган. Андан соң айымдарга жана төрагага, анын орун басарларына гана кызматтык унаа берилүү каралган. Дегенменен бул жолу жаңы автоунааларды азыркы депутаттардын баары алышкан. 8-чакырылыштын дээрлик басымдуу бөлүгү бизнесмен ишкерлерден тандалды деп айтылган эл өкүлдөрүнүн баарынын машинасы болгону менен мындай кызматты пайдаланууну бири да четке каккан эмес. Аны 7-чакырылышта билесиз, депутаттар кабыл алган. Анан мен кызматтык автоунааны мурун эле колдонуп жүргөм. Бизде Chevrolet'ден машина Chevrolet Captiva болгон. Аны биз шайлоого чейин тапшырганбыз, бергенбиз. Азыр болсо мага кызматтык автоунан беришти. 87 депутат бүт бара алышты, эч ким баш тарткан жок. Алдык. Өзүңүздүн унааңыз барбы эле буга чейин? Буга чейин бар болчу. Муктаждыгыңыз барбы эле кызматтык унаага? Эми буга чейин биздин чакырышка чейин кабыл алып койгон мыйзамды. Эми башкаларга окшоп эл катары эле алдык, баш тарткан жокпуз. Алдым. Муктаждыгыңыз барбы эле кызматтык унаага? Өзүңүздүн унааңыз барбы эле? Өзүмдүн унаам бар. Мен муктаждыгым бар, мага өзүнчө унаа алып бериле деген эмес. Бул азыркы күндө Кыргыз Республикасынын жалпы алып барылып аткан саясатынын негизинде берилип атат. Айылдагы айыл өкмөттөрдөн баштап айылдык имамдарга чейин машина унаа менен камсыздоо жүрүп атат. Бул деген ошол ишмердүүлүктүн алдыга жакшы сапаттуу жүрүшүнүн негизинде болуп аткан иш деп эсептейм. Мен интервью бербейин деп чечтим. Кызматтык унаа алдыңыз? Негизи эле айтып коеюн. 1 жыл 2 жыл бермейм.
Буга чейинки чакырылышта вице-спикер болгон Нурбек Сыдыгалиев эл өкүлдөрүнө кызматтык унааларды кайтарып берүүнү сунуштаган. Ал унаалар депутаттарга эл менен тыгыз иштешүүгө жана маселелерди аймактарда чечүү үчүн керектигин айткан. Кийинчерээк кызматтык унаа алууга жол ачкан тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми 2015-жылы шайлоо алдында элге кызматтык унаа, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп сөз берип, шайлоодон кийин убадасынан кайрадан эмнеге кайтышканын айрым депутаттар төмөндөгүчө түшүндүрөт. 2015-жылы билесиздер, алда бүгүнкү күндөгү экономика менен салыштырмалуу эмес да. Анткени ал учурларда бюджеттин көлөмү бүгүнкү караганда 4 эсе аз болчу. Ал эле эмес, көп учурларда ошол кызматтык унааны туура эмес колдонуп, ар кандай ДТПлар болуп, ар кандай жанагындай KG номер менен жүргөн, уже элдин кыжырына тийип калган маалдардын бири болчу. Ошондо ал өтө популярдуу, алдан отказ кылган, бул мындайча айтканда популярдуу нерсе болуп, ошону кылган да өз негизи. Чынына келгенде 2015-жылы ошонун негизинде эле болуп кеткен нерсе. Эми бүгүнкү күнү кайрадан бул мүмкүнчүлүктү берип атат. Эми азыр мыйзам өзгөрүп, көбүрөөк эл менен чогуу болсун деп округка бөлүп койбодубу? Демек сен округ менен түз байланыштуу болуп, ар дайым ошол округда болушуң керек деген нерсе да. Аны эми бардыгында эле мүмкүнчүлүктөр жок эмес. Мүмкүнчүлүктөр баргандары мисалы өздөрү жүрө берсе болот. Эми жоктору региондорго барганга мүмкүнчүлүк болуп ала берсин. Мисалы мен үчүн региондорго барганда эгерде барып калсам, аны миңенге мүмкүнчүлүктү алып коердум дедим. А пока өзүм эле машина менен жүргөнгө да мүмкүнчүлүк болсо, өзүм машина менен жүрө берем да. Ушундай. Муктаждык өзгөчө деле жок болчу, өзүм автоунаам бар болчу. Анан азыркы автоунааны бардык эле депутаттар баштаткан жокпуз. Анткени мүмкүнчүлүктөр чоңураак экен. Бирсе эми аймактарга чыгабыз, Кыргызстанды кыдырабыз. Ошол учурда бир топ жеңилдиктер болот экен. Эми бул жакшы көрүнүш, мамлекетибиздин өнүгүп аткандыгы, мамлекетибиздин астына жылып аткандыгынын бир үлгүсү десек болот. Эми биз коллегиалдык органбыз да. Анан бул учурда бир депутаттын демилгеси же бир азчылыктын пикири бул жакта эч кандай чечим кабыл алганга мүмкүн болбойт. Ошол себептен эми депутаттардын көпчүлүгү эгерде бул нерседен баш тарта турган болсо, баарыбыз эле колдойбуз. Ошол негизде көпчүлүгү колдосо, биз дагы колдойбуз. Анткени коллегиалдык орган болгондон кийин биз жеке эч кандай чечим кабыл албайбыз. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы канча машина алынганы жана баасы тууралуу маалымат жок экенин, сатып алуу жана автоунааларды бөлүштүрүү боюнча президенттин иш башкармалыгы алектенерин билдирди. Бирок президенттин иш башкармалыгы болсо мындай маалыматтарды парламенттин басма сөз кызматы берерин белгиледи. Айтор бул жаатта тийиштүү тараптар комментарий беришкен жок. Жогорку кеңештин депутаттарына алынган кызматтык унаалар боюнча аны ЖКнын эмесине кайрыласыздар, прессасына. Сиз управделага карайт деди го алар. Жок, ошол жак жооп берет ал боюнча. Биз ал жакка барганда жокпуз. Ал эмеге ал боюнча информация ошолор берет. Менде азыр эч кандай эме жок, материал жок ал боюнча. Биз тастыктайбыз машина алгандычы, машина алганын. А бирок алардын жана баасы тиги бул боюнча бизде маалымат жок, бизде андай. УД карайт да, УД ошолор да. Бизде УД жок да. Иш башкармалык жок жогорку кеңеште. Бүт ошол жактан тейлениет биздики. Кагазыбыздан баштап тейлен эмеге чейин. Мен кантип алар өздөрү тарапты, өздөрү алышкан машиналарды бизге колдонууга гана беришти да. Ал эми аталган автоунаалар боюнча интернет булактарынан төмөндөгүдөй маалыматтарга ээ болдук. Ли Сян L7 жана L9 автоунаалары бул кытайлык Ли авто компаниясынын премиум класстагы гибридтик кроссоферлери катары белгилүү. Аталган унаалардын Кыргызстандагы базар баасы жалпысынан 2,7 миллиондон 4,2 миллион сомго чейин, тагыраагы 40 миңден 60 миң акш долларга чейин сатылат. Андан сырткары баалары комплектация деңгээли менен кошо чыгарылган жылына жана импорттоочуга жараша өзгөрүп турат. Белгилей кетсек, парламентте андай артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2015-жылы келген Республика Ата журт фракциясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болгон. Ага ылайык ошол кездеги депутаттар 120 кызматтык унаадан жана айдоочуларынан, жардамчыларынан жана парламенттин батиринен баш тартышкан болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.